Ардасты коноктору Кыргыз эстрада жұлдызынан Нурлан Насип жана Асика Кадырбекова. Эмеге татпа. Еппали. Жигаринди да кой. Кимге кызыкпыз деп да ойлочубуз. Нурлан да бул нерсени абдан колдогон. Бирок жакында эле сиздерге интервью бериптир. Биз кыз жигит болбой калдык деп. Чынын айтсам, окуп аябай таң калдым. Эмне дегенде, эми биз сүйлөшпөй калганыбызга 1 ай, 2 ай болгон эмес. Биз сүйлөшпөй калганыбызга 8-9 айдын жүзү болду. Жакшы мамилебизди сактап калдык. Эмне дегенде биз экөөбүз көп эле жүрдүк. Нурландын чыгармачылыгында жаңы кадам баштап жатканда мен анда алып баруучу болуп иштөөчүмүн. Мага сникерс которуп келчү. Ал кездерде маршруткада жүргөн, квартирада жашап жүргөн кезде ошондон азыр адамдардын угуп калдым да, акчасына же атына кызыгып жүргөнсүн деген адамдарга такыр кошулгум келбейт. Мен менен жүргөн кезде эчтекеси жок болчу. Балким азыр Нурлан Насиптир. Ал кезде жөнөкөй эле Нурлан болчу. Тилекке каршы экөөбүздүн дүйнөгө көз карашыбыз туура келбей калды. Эмне кандай учурда? Кандай учурда? Мурдакы Нурлан менен азыркы Нурлан асман менен жердей. Ошондуктан мен оюмча мурдакы Нурланды жакшы көргөндүрмүн мен. Азыр чөйрөсүндө сулуу кыздар, башка нерселер бар да. Андай жашоого мага орун жок.